Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Бишкекте автобустарды оңдоо жана техникалык тейлөө борбору ачылды. Бишкек шаарында автобустарды оңдоо жана техникалык тейлөө борбору ачылганын Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Анын борбор калаадагы бардык автопарктарды тейлей турганы айтылат. Ошондой эле өкмөт башчы Акылбек Жапаров Жоңтон компьютердик томографиялык медициналык унаасын тапшыруу аземине катышканы маалым болду. Унаны Кытайдын өкүлдөрү Шандун провинциясынын партиялык комитетинин катчысы Линву жана элчи Дудевен тапшырышты. Томограф суроо талап жогорку аймактарда медициналык кызмат көрсөтүүгө жана борбордун алыскы райондорунда томографиялык изилдөөлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга мүмкүндүк берет. Ал сыноодон ийгиликтүү өтсө, кыргыз тарап бул медициналык аспаптарды кошумча көлөмдө сатып алуу мүмкүнчүлүгүн карайт деп айтылат маалыматта. Акылбек Жапаров ошондой эле кытайлык мектеп автобустарын сынап көрүүгө кызыктар экенин билдирип, Министрлер кабинети борбордо ушундай автобустарды чыгарууну пландап жатканын белгилеген. Кыргызстанга Кытайдан чыккан 1000 автобус келиши керек. Учурда борбор калаага 250 автобус келгенин өкмөттөн маалымдашты. Учурда борбор калаага 250 автобус келгенин өкмөттүн маалымат кызматы кошумчалады. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар. Жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттүү туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөпчөнөк эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Улуттук банк августта 35,19 миллион доллар сатты. Резервке тийгизген таасири. Үстүбүздөгү жылдын август айында Улуттук банктын эл аралык валюталык алтын валюта резерви 8,1 миллион долларга өстү. Улуттук банктын резервтери июлдун этегине карата 2 миллиард 529 миллион 140 миң сом, 140 миң доллар. Августтун аягына карата 2 миллиард 537 миллион 210 миң доллар. Июнь айында өлкөнүн башка банкы 35,19 миллион доллар саткан. Миллиондогон интервенцияга карабастан алтын валюта резервинин өскөн себеби айтылган эмес. Улуттук банк интервенцияларды валютанын өзгөрүүсүн текшилөө жана сомдун курсун колдоо үчүн жүргүзөт. Бул үчүн алтын валюта резерви колдонулат. Резервтер 10дон ашык валютадан SDR атайын карыз алуу укугу, эл аралык валюта фондуна жасалма резерви жана алтындан турат. УКМК абагында жаткан Кутманова менен Мадумаров оорулуу экенин айтышты. УКМКнын тергөө абагында жаткан мурдагы жаратылыш ресурстар министри Динара Кутманова менен оппозициячыл депутат Адаха Мадумаров ден соолугу начарлап жатканын айтышты. Бул тууралуу Акыйкатчынын маалымат кызматы кабарлады. 8-сентябрда Акыйкатчы институтунун кызматкерлери УКМКнын тергөө абагында кармалгандарга мониторинг кылышкан. Кутманова жүрөк кемтиги бар экенин, тезирээк клапандарын алмаштырышы керектигин айткан. Мадумаров эки типтеги кант диабети менен жабыркап, электрокардиостимуляция
стимулятор менен жүрөөрүн билдирген. Мындан сырткары кызматкерлер УКМКнын абагында 16 киши ашыкчы экенин билдиришкен. Мекеме 60 кишиге лайыкталган. Фельдшер эмгек өргүүгө чыгып кеткен. Омбудсмен институту абактын жетекчилигин кармалгандардын укугун камсыздоого чакырды. Кутманова ири коррупциялык схеманы түзгөн айыпталууда. УКМК Кумтөр экологиялык долбоорго 1 миллиард сом бөлгөнүн билдирген Мадумаров мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталууда. Мароккодо катуу жер титирөө болуп 300 адам каза болду. Мароккодо 8 сентябрдын кечинде күчү 6,18 балга жеткен күчтүү жер титирөө болуп 300га жакын адам каза болуп, тарыхый Марракеш шаарындагы имараттар жабыркады. Бул тууралуу CNN билдирди. АКШнын геологиялык кызматы бул Түндүк Африка өлкөсүнүн бул бөлүгүндө акыркы ондогон жылдардагы эң күчтүү жер титирөө болгонун билдирди. Марокконун ички иштер министрлиги ишемби күнү кеминде 296 киши каза болуп, 153 жаракат алганын билдирди. Көптөгөн марокколуктар жер титирөөдөн коркуп шаардын көчөлөрүндө түнөштү. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Садыр Жапаров комузчуларды калктын нагыз руханий байлыгын алып жүрүүчүлөр деп атады. Элдин баскан жолун, тарыхын баяндап, жеке арзу сүйүүсүн зор күйгө салган комузчу күйүүчүлөр калктын нагыз руханий байлыгын алып жүрүүчүлөрү. Бул тууралуу Садыр Жапаров билдирди. Президент 9 сентябрда кыргызстандыктарды комуз күнү менен куттуктады. Ар бир улут, ар бир эл өзүнө таандык маданият жана рух дүйнөсү аркылуу өзгөчөлөнөт эмеспи? Кыргыз болгондон тарта 3 кылдуу керемет комузу менен элибиздин арзуу арманын, кайгы, кубанычын күйгө салып урпактарга мурас калтырып келет. Тарыхый булактарда кыргыз комузу 3000 жыл мурун эле чертилгендиги тууралуу фактылар анын эң байыркы музыкалык аспаптардан экендигин далилдеп турат, деген өлкө башчы. Илгертен уламыш болуп Чыңгышбай, Абак, Байкабыл, Серкебай, Тайтеке, Арстанбек, Тилен, Кудайберген, Жолбун, Кудраке деген комузчулардын ысымы айтылган болсо, Токтогул Сатылганов, Мураталы Күрөңкеев, Карамолдо Розов, Ыбырай Туманов, Ниязалы Борошов, Атай Огонбаев, Шекербек Черкулов сыяктуу залкарларыбыздын күүлөрү, обондору кыргыз элинин салттуу музыкасынын комузда чертилип ырдалган чыгармаларынын мыкты үлгүлөрү болуп саналаарын белгилеген. Түшүнгөнгө комуз күйүүсүнүн мука мүнүтээ байыркы ата бабаларыбыздын турмуш жолун, жашоо көчүн көз алдыңа элестетип, дил уюткубуздун түпкүрүн сездирет. Илгери комуз үнү ар бир кыргыздын боз үйүндө жаңырып турса, ал эми 20-жылдары ал чоң концерттик сахналарда шаңшый баштады, деген Жапаров. Самара Токтокунова, Болуш Мадамизов, Болуш Мадазимов, Нурак Абдрахманов, Намазбек Уралиев сыңдуу комузчуларыбыздын жаратмандыгы жана чеберчилиги, Насыр Давлесов, Асанкан Жомакматов, Чалагыз Исабаевдей залкарларыбыздын аракетинин арты менен комуз оркестрге түшүрүлүп, дүйнө жүзүнө таралганын айткан. Быйылкы 9 сентябрь комуз күнү күү атасы саналган Карамолдо Розовдун 140 жылдык мааракесине дал келгенин эске салган. Чүй облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы кармалды. Кыргызстандын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында коррупцияга каршы күрөш боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 345-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда каралган кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигинин борбордук аппараттын өкүлүнүн Чүй облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы Аламүдүн район жана Чүй облусунун
облусунун башкы архитектору жана Кыргызстандын мамлекеттик курулуш агенттигинин кызматкери, Чүй райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башкы бухгалтери мыйзамсыз бошотуу демилгесин көтөрүү үчүн 1,5 миң АКШ доллары өлчөмүндө пара берип жаткан жеринен кармалышты. Аламүдүн район жана Чүй облусунун башкы архитектору Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигинин кызматкери аркылуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигинин А аттуу жооптуу кызматкерине райондук башкармалыктын башкы бухгалтери ЖТга ээлеген кызматтан бошотуу үчүн мыйзамсыз аудиттик текшерүүнү жүргүзүп, каралоо жолу менен кызматтан алуу максатында кайрылган. 2023 жылдын 6 сентябрында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чараларынын натыйжасында УН жана КБ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигинин кызмат адамына пара берип жаткан жеринен кармалып, Кыргызстандын УКМКсынын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жалал Абадта түнкү клубда 35 жаштагы жаран бир нече жолу бычакталды. Жалал Абадта 35 жаштагы жаран бир нече жолу бычакталды. Бул тууралуу Жалал Абад милициясына билдиришти. Жалал Абад шаарынын эс алуу клубтарынын биринин алдында 7 сентябрга караган түнү саат 1:40 чамасында 35 жаштагы жаранды бейтааныш 18-20 жаштагы бала денесине учтуу нерсе менен бир нече жолу сайып ийген. Ал алган жараатынан улам Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бул окуя Жалал Абад шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 37-122 беренеси негизинде катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалып, кылмыш иши козголгон. Бул окуяга шектүү катары Сузак районунун Ташбулак айыл аймагынын 2004 жылы туулган тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Министрлик китептердин жетишсиздигине ата-энелерди күнөөлөгөн эмеспиз. 7 сентябрда Билим берүү министрлиги Кабар маалымат агенттигинде окуу китептеринин даярдалышы, таркатылышы учурдагы абалы тууралуу маалымат жыйын өткөргөн. Маалымат жыйында окуу китептеринин жетишсиздигине ата-энелерди күнөөлөгөн өңүттө сөз айтылган эмес. Министрлик окуу китептерин даярдоо, аларды мектептерге жеткирүү жумуштарын жигертүүлүк менен уланта берет. Кырдаалды түшүнүү менен кабыл алууңуздарды өтүнөбүз дешти министрликтен.